Ошмуда окуган 21 жаштагы студент кыз ушул жылдын 26 ноябрь күнү кечинде курбусуна жолугуу үчүн жолдо баратканда ага белгисиз эркек киши унаасы менен токтоп көздөгөн дарегине жеткирип коюуну сунуштаган. Жаман окуядан кабары жок кыз анын автоунаасына чыккан. Жабырланган кыздын айтымында өзүн Канат деп тааныштырган бала ИИМдин түштүктөгү уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын ыкчам кызматкеримин деген. Ал жаш кызды автоунаасына чыгарып, анын курбусунда алардын катарына кошулуп, шаар айланып эс алууну сунуштаган. Арак ичип жүрүп, мас болуп калган эле. Анан жолдо бизге бейтааныш эле мындай бир жолу көргөн бир таанышыбызды көрүп калып, мына баягындагы байке го деп калсак, ал тааныйсыңарбы деп кеткан машинасын токтотуп, кайра артка айдап, аны тааныйт экен, кандайсыздар учурашкан да. Анан силер ушуга окшогон чоң адамдар тааныйт экенсиңер да деп бизге мына ошто иштеген чоң адамдардын атын айтып, мен ошол жерде иштейм деп өзүнүн ишканасына алып барган. Губопто иштейт экен, ошол жака алып барып, ушул жерде иштейм деп чоңдордун атын айтып, ошолордун үстүнөн бизге заявление жазып бергиле, менин боюмда бар дегенден биз аларды тааныбай билбейбиз, антип арыз жазбайбыз дедик. Канат кыздарды автоунаасына салып алып, өзү иштеген уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгына алып келген. Кыздын айтымында ал унаа айдап баратып, ичимдик ичип жүргөн. Анын мас абалга келгенин көргөн кыздар унаадан түшүп, такси менен үйүнө кетүүгө аракет кылышат. Бирок ыкчам кызматкер ал кызды таксиден сүйрөп түшүп, өз унаасына салып, белгисиз тарапка айдап жөнөйт да өзүнүн арам оюн ишке ашырат. Ошол убакта мен ошо тешик ташка жетип токтоп, ошо жолунда адресин деле билбейт экен баягытын. Күч колдонуу менен ошо ал эркек болгон үчүн ага күчүм жеткен жок. Зордуктап салды. Кийин сиз органда иштейсиз го, андай кылбаңыз, наоборот, сиз жардам беришиңиз керек го деп айтсам, жагыма чапкан. Кийин кийимимди чечип салып, машинадан түшпөйм, кете бер деп ошентип бакыргандан, ладно мен кетем, кийимимди кийип алайын деп машинасынан түшүп, кайра кетип аткам. Аркаман чуркап келди. Анан мен аны алаксыз максатында көңүлүм айланып атат, ушул жерге отуруп кусуп алайынчы десем, келип жагыма тепкен. Сен качып кетасың деп. Ошол жерде бакырып, адам жасабаган нерселерди жасатып, өзүнүн жыныстык мүчөсүн оозума салып, мен салбайм десем дагы чапкан жагыма. Окуя шаардагы Тешикташ базарынын жанында түнкү саат 1ге жакын болгон. Ал зордуктагандан кийин курбусу менен СМС аркылуу жазышып, милиция менен тезинен келип калуусун суранган. Окуя болгондон кийин ал 28 ноябрь күнү гинекологиялык экспертизадан өткөн. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Милиция кызматкеринен кордук көрдүм деген кыз шаардык прокуратурага арыз жазды. Шаардык прокуратура бизге маалымат берүүдөн баш тартып, эшигинен ары киргизген жок. Маалыматтарга караганда окуя боюнча азырынча кылмыш иши козголо элек. Бизге эмне болду? Бизге азыр чыгат. Биз ИИМдин түштүктөгү уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Малик Нурдиновго бул окуянын чын бышыгын билүү үчүн кайрылып, тилекке каршы өзүнө жолуга албадык. Бирок бизге телефон аркылуу айткан сөзүндө анын кызматкери кызды куру доомат кылып жатат деп айткан. Мен азыр интервью бербей эле коем, бирок ыйлыктоо сразу эле башталган. Ал кыздар ушундай постанова кылып жүргөн кыздар экен. Мага душмандык кылып атышат булар. Атайлап эле мен кантип эле ошентейин, ишке алып келип кантейин деп. Кызматтык ыйлыктоону биз жүргүзүп, ошол материалдарды эмеге берип койгонбуз азыр. СБУбуз бар өзүбүздүн, внутренний. Иши козголгон эмес. Пока ошо прокуратурага кече балдар жөнөтсөк, козголо эле экен, прокуратура козгобоптур пока. Мындай далилдеш керек экен да, муну атайлап эле артыма түшүп атышат деп атпайбы. Меме 2-3 күндөн кийин такталат го, биринчи күндөн козголот же болсо такталганда анан бир ачыкка чыгат го. Вообще а так сразу эле бизде андай эмелер, ондай кызматкерлерди мен защищать да этпейбиз, мындай кылса жооп берет да башы менен. Күч колдонуу менен зордуктоого кабылдым деген кызга дарыгерлер шаардык ооруканада дарыланууну тапшырма берген.
Ош шаардык милициядан кабарлагандай, жыл башынан бери зордуктоо фактысы боюнча 66 учур катталып, анын баарынын бети ачылган. Бул өткөн жылга караганда 7 фактыга көп. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары. Соңку учурлары өлкөдө өрт кырсыгы көп катталып, өткөн жумада Борбор калаадагы мектептердин биринде болгон өрт кырсыгы адам өмүрүн албаганы менен бир топ эле материалдык чыгаш алып келди. Ал эми Ош шаарындагы билим берүү жайларында өрт кырсыгы быйылкы жыл ичинде катталган жок. Бирок айтырбай келген бул кырсыкты алдын алуу үчүн ар дайым бардык мекеме даяр болуусу керек. Өзгөчө билим берүү жайлары жана бала бакчаларда өрт коопсуздугун сактоо талаптагыдай болуусу шарт. Шаардык өрттү алдын алуу кызматы пландын негизинде ар бир мектепке барып түшүндүрүү иштерин өткөрүп турат. Бул жерде пломбасы болуп турат, мунун давлениясы көрсөтүп турат. Ичинде давлениясы бар болсо ошондо гана иштейт да бул. Порошковый деп коет, порошок түрүндөгү өрт өчүргүч шайман. Мунун ичинде порошоктун ичиндеги давлениясы аркылуу сыртка чыгат да. Анан ал жерде датчиги болот, ушу давленияны көрсөтүп турат да. Мында азыр мен давлениясы жок экен, нерабочий экен. Ош шаарында өрт коопсуздугу чындыгында кандай сакталгандыгын өз көзүбүз менен көрүү үчүн тиешелүү кызматтар менен биргеликте билим берүү жайларынан кабар алдык. Шаардагы номер 22 Салижан Шарипов атындагы мектеп-гимназия комплексиндеги өрт өчүрүүчү шаймандарды текшерүүгө алганда эч бири коопсуздукту сактоого туура келбегени аныкталды. Шаардагы Салижан Шарипов атындагы бул мектепте учурда 1000ге жакын окуучу билим алат. Ал эми бул жерде коюлган өрт өчүрүүчү каражаттардын бири дагы иштебейт, алардын баардыгын мөөнөт өтүп жараксыз абалда турат. Мектеп жетекчиси бул боюнча тиешелүү кызматкерлерге тапшырма коюлганын айтып, билим берүү башкармалыгынан берилген өрт өчүргүч шаймандарды мектептин чарба кызматкерлерине өткөрүп бергенин маалымдайт. Анан мен жаңы келди эле упаковкасы менен турат да. Ага көп эмес, десем, Мухаббат эже, biz koyup koyduk, запрет кылдык, зачем испортим? Когда надо будет, dedi да? Надо. Какая разница менге? Мекемеде чарба кызматкерлери иш мезгилинде жок болгондуктан ал бекиткен жаңы өрт өчүрүүчү шаймандарды издеп табууга эле жарым сааттан ашык убакыт сарпталды. Айттырбай келген өрт кырсыгы бизге окшоп чарба кызматкерин издеп канча саат күтүп турары кызык. Не рабочий был? Жок, он рабочий. Немеңиз кана? Берди канал. Шаардагы белгилүү Юрий Гагарин атындагы мектеп-гимназиясында дагы өрт өчүргүч каражаттарынын мөөнөтү өтүп, азырынча жаңылана элек. Атайын ошол өрт өчүргүчтүн мөөнөтүнө карап туруп, атайын бөлүнүп берилип турат бизге. Мына мага мындай 3-4 күн мурда алып келип беришти эле. Мен ошону азыр алмаштырганга шайланып турам. Мына жаңысыны даярдап койдум, эскисине ачып алмаштырып коюшум керек. Себеби бул өрт өчүргүчтүн каражатынын мөөнөтү өтүп кетти. Коопсуздукту талаптагыдай сактабоо дал ушул нерсеге алып келери анык. Борбор калаада жүз берген бул кырсык Ош шаарындагы бардык мекемелер үчүн сабак болсо, өзгөчө жаш балдар билим алып, тарбияланган жерлерде сактануу эрежелерине көңүл бурушса. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары. Басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган 10 жаран коляскалуу болду. Коляска Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилди. Иш-чара Келечек балдар чыгармачылык борборунда уюштурулуп, концерттик программа менен коштолду. Коомдун аялуу катмары катары саналган таланттуу балдарга бийлик өкүлдөрү тарабынан белектер тапшырылды. Буга чейин шаар боюнча 21 жаран коляска менен камсыз болгон. Аймакта жалпы 6875 мүмкүнчүлүгү чектелген жаран каттоодо турат. Ушулардын бардыгы мамлекет тарабынан каржыланган, өздөрүнүн атайын көрсөтүлгөн жөлөк пулдарынын бардыгын ай сайын алып турушат. 3000ден 1000 сомго чейинки төмөн немеде көрсөтүлгөн, ошонун бардыгын алып жатышат. Андан тышкары бизде шаарыбыз боюнча 800дөн ашык кулагы көзү боюнча азиздерибиз учетто турат. Алардан тышкары 30 бала 18 жашка чейинки кулагы көз азиздер учетто турат. Булар өздөрүнүн алып аткан тиешелүү жөлөк пулдарынан тышкары 1000 сомдон компенсация алып.
коомдо аярлуу мамилеге муктаж жарандар бүгүн Ош шаардык кеңеш тарабынан куттуктоого алынды. Эртеңки мүмкүнчүлүгү чектелгендердин эл аралык күнү менен аларга азык түлүктөр берилип, акчалай жардамдар көрсөтүлдү. Биринчи топтогу майып Каншай Көчкөнова жолдошу каза тапкандан бери 4 баласы менен жалгыз күн кечирет. Басуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан үй бүлө социалдык жактан колдоого муктаж. Андыктан ушундай инсандарга Ош шаардык кеңешинин төрагасы акчалай жардам көрсөтүп, бала бакчага бара албай жаткан кызын бакчага ай сайын акысыз берүү үчүн тиешелүү жетекчилерге тапшырмасын берди. Мына биз дагы Ош шаардык кеңешинин депутаттары да өзүбүз атайын бир айрым ушул социалдык жактан коргоого муктаж болгон үй бүлөлөргө чыгып, ордунан таанышып, аларга ушул өзүбүздүн бир аз болсо да материалдык жардамыбызды көрсөтүп, ошол эле мезгилде бүгүн алардын эмне маселеси бар, кошо ордунда маселени чечип берип, бир кабар алайлы деп ушул иш чараны бүгүн өткөрүп жаткан учурубуз. Эмирлан Нурлан уулу 13 жашта, өз алдынча жүрө албайт, балдарга да кошулуп ойной албайт. Дайыма апасынын көзөмөлүндө, себеби күтүүсүз бир нерседен чочуса же катуу дауш укса, күнүгө 7-8 жолу өзүн жоготуп коет. Апасынын айтымында 9 айында башынан операция болуп, врачтардын шалаакылыгынан шал оорусуна чалдыккан. Андан бери дарылатып жүрүп, учурда басып калган, бирок бир колу иштебейт. Социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан 3000 сом өлчөмүндө жөлөк пул алат. Анан тынбай дары ичет. Дипакин дары ичип турат, кармамазепин ичип турат, тынбай ичет. Элдерге окшоп мынтип 6 айда бир 10 күн лечение эмес да, бунукучу тынбай дарыда. Анан эми пенсиясы деле өзүнүн дарысына жетпейт чындап келгенде. Себеби неме Дипакин өзү 2300 турат да, а бунун пенсиясы 3000. 3000 пенсиясы бул 10 күндүк дарыга жетип атат азыр. Эмирланды көзөмөлсүз калтырууга болбойт. Ошондуктан апасы эч жерде иштебейт. Учурда тайенеси каралашып жүрөт. Атасы баласынын абалын билгенден соң ажырашып кетишкен. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан үйүнө мугалим келип окутуусу каралган. Бирок ага дарыгерлер каршы болушкан. Себеби баланын башына күч келбеши керек. 3000 дарысына деле жетпейт да. Тамак ашына деле жетпейт, же кийим кечесине жетпейт. Апасы же бир жактан акча алып, же иштей албайт ушу баланы карап. Эмирлан Нурлан уулуна жөлөк пулдан сырткары жылына дары-дармек үчүн мамлекеттен 700 сом өлчөмүндө гана каражат бөлүнөт. Бул албетте мүмкүнчүлүгү чектелген баланын чыгашасын толук актабайт. Бул Эмирландын жакындарынын нааразычылыгын туудурганы менен Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын кызматкерлери бөлүнгөн каражат мамлекет тарабынан тастыкталганын айтышат. Маалыматка караганда калаада жалпысынан 6875 мүмкүнчүлүгү чектелген жаран бар. Мындагы кызматкерлер анын баарына кабар алып турууга мүмкүнчүлүгү жетпестигин билдирет. Алардын айтымында социалдык абалы оор делгендерди гана атайын кызматкерлер көзөмөлгө алышат. Бул бардык материалдык жардам, мына алып аткан социалдык жөлөк бул биз аркылуу чектелгени менен атайын жоонун негизинде чектелет. Бул үчүн атайын жоо чыгыш керек, аларга кошумча мындай материалдык жардам көрсөтүш үчүнчү. Бирок бүгүнкү күндө эми 3000 албетте жетпейт, бирок чектелген жанагы жобонун негизинде 3000 сомдон акча чектелген. Демек, коомдун бул аялуу катмарына өкмөт тарабынан бекитилген жөлөк пулга кошумча эч кандай киреше болбойт. Анткени менен бүгүн Эмирлан сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабар алышты. Бул 3-декабрь эл аралык майыптар күнүнө карата Ош шаардык мэриясы тарабынан жарыяланган 1 айлыктын алкагында ишке ашууда. Мэрия тарабынан келип, ушу жардам бергенге чоң рахмат. Мына ушу мэрия тарабынан биринчи жолу бүгүн ушу кичине жардам алып атат. Рахмат силерге. Негизи мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 1000 сомдон 3000 сомго чейинки жөлөк пул чегерилет. 1 айлыктын алкагында калктын аялуу катмары эсептелген 90 жаранга бүгүн 2000 сом өлчөмүндө акчалай жардам берилди. Мындан сырткары коомчулукка аралашуусуна шарттар түзүлөрүн бийлик өкүлдөрү айтышат. Ар бир мектептерде, ар бир мекеме ишканаларда, ар бир медициналык мекемелерде пандустар болуш керек. Бул багытта дагы Ош шаардык мэриясы иштер жүргүзүп жатабыз. Мына буюрса 2017-ге дагы шаарда курулбай калган пандустарды буюрса 2017 бүткөргөнгө аракет кылабыз. Анткени менен мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын көйгөйлөрү массалык маалымат каражаттары тарабынан байма-бай чагылдырылып келгени менен эмнегедир Ош шаарында майыптар үчүн көзгө басар шарттар түзүлө элек. Жыл сайын 3-декабрга карата гана жогорудагыдай иш-чаралар уюштурулуп, түрдүү белек бекчектер ыйгарылып келет. Ал эми бул жолку айтылган сөздөр, берилген убадалар кийинки жылга чейин аткарылабы, жокпу, аны убакыт көрсөтөт. Сымбат Абдакимова, Шахрук Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары.